Я вообще заметил, в Москве отношение к среднеазиатам такое, средненькое. В Москве к среднеазиатам относятся как к миньонам. Толпой ходит желтым. А почему вас тогда выдворяют? Меня еще не выдворяют. Ну, вам сейчас выставили постановление? Это неправда. А что, правда? Почему вы здесь? Сейчас идет рассмотрение. А вы действительно используете миграционных решальщиков или это просто шутка? Нет, это неправда. Ладно, подскажите, вы когда покидаете Россию? Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, мыйзам бардығына тегиздей, күндүн нуру кепегедегі сарайға да бірде тиет демекчи. Россияда атактуу стендапер Нурлан Сабуровду депортация же выдворение кылууга азыр иши каралып жатат. Себептеген ошол 90 күндөн ашык Россия Федерациясына жүрүп 1 жылдын ичинде көрсө ал дагы Казакстан Республикасынын жараны экен. Ошонун негизинде миграциялык мыйзамды бузуу деген айып менен азыр иши каралып жатат. Толук ыктымал бул жигитти депортация выдворение кылып определенный бир мөөнөткө Россия Федерациясына киргизбөөгө болушу толук ыктымал. Азырынча келинчеги Россиянын жараны болгондугуна карабастан ишин азыр өзгөчө комитет карап жатат. Ошонун негизинде жакын арада чечим кабыл алат. Муну менен эмнени айткым келип атат? Россия Федерациясына мыйзам бардыгына бирдей, жылдыз болсо дагы, атактуу киши болсо дагы, жөнөкөй киши болсо дагы ошон үчүн мыйзамды сактап, Россия Федерациясына жүргөндөн кийин бул жердин мыйзамдарына дагы баш ийип жана талаптарына да баш ийип жүрүү ар бир мигранттын мойнунда зарыл. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын бары бар экен. Телефон номерин болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1, мен азырда жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө.